Бул жигиттин сүрөтүн сактап койгонума анча болуп калды. Бул сүрөттө мен сөз менен айтып бүтө албаган өзүнчө өтө чоң маани жатат. Бул сүрөттү көргөндө ар бир карапайым кыргыздын 30 жылдан берки көргөн күнү, тарткан азабы, атүгүл баардык нерседен түңүлүп, келечектен үмүтү өчүп, айласыз калган акыбалыбыз көз алдыма элестейт. Бул сүрөттү көргөн сайын көзүмө жаш айланып кетет. Бул сүрөттү көргөн сайын 30 жылдан бери элдин жүгүн көтөрөбүз дешип, шымаланып чыгышып алып, элдин терисин сыйрып кайыш жасаган, өзүбүздүн ичибизден чыккан жеп жутарларды эстеп кыжырым кайнайт. Бул сүрөттө биздин 30 жылдык тарыхыбыз, башкача айтканда Союздан таркаганга кандай өлкө, кандай эл элек, акыры келип кимдерге айланып калганыбыз сүрөттөлөт. Ушул жигиттин олтурушунан мен сыртта мусапыр болушуп, турмуштун ысык суугуна тоңушуп, бирде ачка, бирде ток калышып, 14 сааттан иштеп дем алышты билбеген, орустун колун карап айласы жок жүдөгөн миллиондогон жаштарды көрөм. Бул жигиттин аты жөнү ким экенин билбейм, бирок бүгүн бул жигит филармониянын алдында бекер олтурбаганы, үнү Кудайга жеткен экен деп билемин. Себеби биздин үнүбүздү Кудай укту. Садыр Жапаров жеңип чыкты. Кыргызстан бүгүн оңолуу жолуна түштү, Кудай буйруса, деп бөлүшөт Шамурза Берукулов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Уят көрсөтүүгө тартылган кыргыз жылдыздары кара тизмеге кирди. Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткан жападан жалгыз журнал Бииктик, эл аралык журналы, кыргыз эстрада жылдыздары Курал Чокоев, Кайрат Примердиев, Кайрат Салмакеев жана Тамада Манас Алукуловду кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу аталган журналдын редакторунун орун басары Бактыгүл Кудайбергенова билдирди. Буга Курал Чокоевдин «В пизду звезду» +18 шоу көрсөтүүсү себеп болгон. Эми ырчылар алдыда боло турчу Бииктик эл аралык журналынын эл аралык ири иш-чараларына, конкурстарына катыша алышпайт. Биз кыргыз мамлекетин жакшы жагынан таанытып келебиз. Өлкөгө төбөсү көрүнгөн, эл кадырлаган инсандар Кыргызстандын атын булгап, элдин адебин бузуучу көрсөтүүлөрдү ойлоп табышкандыгы жана анын коноктору ага макулдугун берип, уят көрсөтүүгө тартылышкандыгы өтө өкүнтөрлүк иш. Бул маселе кыргыз өлкөсү үчүн абдан уят, делет маалыматта. Булак аргумент чекит KG. Канат Исаевдин кызы Бермет Өмүрбек Бабановду саясий өлүк деп атады. Президенттикке талапкер Канат Исаевдин кызы Бермет Исаева Facebooktагы баракчасында Өмүрбек Бабановдун билдирүүсүнө реакция жасады. Мен негативдүү нерселерди сейреп жазам. Анткени кээде жакын адамыма каршы жамандык болсо чын дилимден күрөшөм. Мен анын эмне экендигин билем жана ал аябай жагымсыз. Бүгүн белгилүү саясатчылардын бири админ ресурс минималдуу колдонулуп, шайлоо таза өтүшү керек деди. Албетте, мен анын келечектеги өкмөттөгү жылуу орунга ишенгендердин бири деп түшүнөм. Ал тургай талапкерлердин биринин штабында ал акыркы эмес. Бирок ушул башаламандыктын баардыгын көрбөө үчүн кандай түстөгү көз айнек тагыныш керек? Сиздин маалыматыңыз боюнча 2017 жылы менин атам Исаев өкмөттү колдогон талапкерди колдой алмак. Бирок ал ишенимине да, принциптерине да таянып, ошондуктан 9 айдан ашык каршы эч кандай көрсөтмө бербей отурду. Карызды кайтарып берүүнүн ордуна адам көргөнүн кылат. Эч кандай принцип, кайраттуулук, сөз жөнүндө чындык жок. Саясий иштери боюнча саясий өлүк жазасын алды, деди ал. Эскерте кетсек, Бабанов добуш берүүдөн соң журналисттерге менимче админ ресурс минималдуу колдонулуп, таза шайлоо өткөрүлүшү керек. Анткени административдик ресурс начар. Биз көрүп жатабыз, талапкерлерге максималдуу мүмкүнчүлүктөр берилди деген болчу. Булак коом чекит пресс. Адахан Мадумаров, мен бул шайлоону тааныбайм. Мен ушуну менен 3-чү жолу шайлоого катышып жатам. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Тарых менин туура позициямды тастыктап турат. Макул, бийлегендер бийлесин, тойлогондор тойлорун. Мунун арты эч качан жакшылык алып барбайт. Эч ким эч кандай каршылык көрсөтпөйт. Мунун арты эч качан жакшылык алып барбайт. Бул жолу саясатчылар унчукпай койгону менен Кыргызстандын эли эртең эле сурап чыгат. Бул бийликти каргышка каласыңар деп эсептейм, деди. Булак коом чекит пресс. Мен бүгүнкү шайлоону тааныйт элем. Эгерде Садыр Жапаров болбогондо, эгерде ал партиялаштарын, кудаларын, досторун мамлекеттин баардык чоң кызматтарга алып барбаганда, эгерде ал миллиондогон белгисиз акчаларды асмандан тапкансыбай таза күрөшкөндө, эгерде ал аферистер менен соодалашпаганда тааныйт элем шайлоону. Эгерде ал өзү айтмакчы жөнөкөй эле жаран катарында шайлоого катышып, ушунча элдин добушун алса, эч кандай шек жаралмак эмес. Шайлоонун жүрүшү, жасалма жана соодалашуу 5 октябрда эл кубалаган бийликти
партияларды ордуна калтыруу, Жээнбековду, Атамбаевди тийбейм, мени арамы карасы колдосо да соодалашып кызматка коем деген саясат уланат. 5-октябрда нааразы болуп чыккандар дагы булардын оюнуна алданды, деп билдирет Орозайым Нарматова өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Бакиевтердин планы ишке ашты. Абдил Сегизбаев шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев өзүнүн Facebook баракчасында түз эфирге чыгып, шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Кечээ Сооронбай Жээнбековдун айланасында болгондор ушул айдын ичинде Садыр Жапаровго иштешти. Жада калса башка талапкерлерге иштеген активисттерди коркутуу үчүн криминалитет да колдонулду. Албетте бийлик тарабынан башка талапкерлерге карата басым болгонун сездик. Дебаттарда болгон процессти да көрдүк. Шайлоо процесси басымдын астында болду. Тең укуктуулук болгон жок, деди Сегизбаев. Мындан сырткары ал шайлоонун жыйынтыгы фальсификация болгонун жана Максим жана Жаныш Бакиевтердин планы ишке ашканын кошумчалады. УКМКнын экс-төрагасы Сегизбаев буга чейин дебаттарда Садыр Жапаров качкан президент Курманбек Бакиев менен болгон байланышы тууралуу айтып берген. Жапаров 2008-2010 жылдары коррупцияга каршы күрөш боюнча улуттук агенттигинин комиссары болуп иштеген. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Сегизбаев 1,47 добуш алган. Ал эми биринчи орунда Садыр Жапаров келе жатат. Ал шайлоочулардын 79,22% добушун алды. Кыргызстанда 10 январда болуп өткөн президенттик шайлоодо 3,563,574 шайлоочунун 1,368,716 добуш беришти. Аталган маалыматтар жаңыртылууда. Булак клуб Чекит Азия. Акча, келечек жана Кытай. Жапаров шайлоо күнү кандай жаңы маалыматтарды айтып берди? Садыр Жапаров өз шайлоо тилкесинде башкаруу формасы боюнча референдум менен кезексиз президенттик шайлоодо добуш берип чыккандан кийин журналисттерге бир аз маек курду. Ал журналисттерге төмөнкүлөрдү айтып берди. Кимге баш ээри жана алдыңкы келечек тууралуу. Жапаровдун пикиринде шайлоодон кийин талапкерлердин бардыгы жада калса, эгер өзү да жеңсе, шайлоонун жыйынтыгын таанышы керек. Жыйынтык кандай болбосун тааныйбыз. Бардык талапкерлер ким жеңишке жетсе, ошону таанышыбыз керек. Мен боломбу, башка талапкер болобу, деди ал. Анткени көпчүлүктү сыйлаш керек. Азчылык көпчүлүктүн добушун сыйлаш керек, деп билдирди ал. Шайлоо фондунун сырлары тууралуу. Жапаровдун компаниясынын каржылоосу дагы суроо жаратты. Ал адамды барымтага алуу боюнча күнөөлүү деп табылып, 11,5 жылга эркинен ажыратылган. 2020 жылдын 6 октябрына чейин бир нече жыл абакта олтурду. Бирок 2021 жылдын 10 январына карата анын шайлоо фонду эң чоң болгон 67 миллион сомдон ашык акча. Ал бул каражаттын баарын короткон. Эч нерсе жашырган жокпуз. Мурдагы шайлоолордо расмий түрдө эч нерсе көргөзүшкөн эмес. Бирок бейрасмий түрдө чыгымдар көп кетчү. Менин маалыматым боюнча менин шайлоо компаниям 60 миллион сомдун тегерегиндеги каражат жумшалды. Бирок анын баары элден чогулду. Ошондуктан мен элге, шайлоо фондуна төккөн жарандарыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетем. Мен кечээ олтуруп мурдагы шайлоолордо канча чыгым кеткенин билдим. Көрсөткөнү 200 миллион сом чыгым. Ал эми көрсөтпөй колдонгону 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп жүрөт, деди Жапаров ЖММКлардын өкүлдөрүнүн суроолоруна.